Атамекен социалистік партиясының туылған күні. Анткени біз так ушул күнгө партияның съезин коюп, біз өзүбүз социалисттик багыталарыбызды, карапайым калкты, эмгекчил элди колдой турган идеологияны тутунарыбызды баса белгилебиз келип, мына ушул күнү биздин партиябызды түзгөнбүз. Бул мындан туура 23 жыл мурун болгон. Урматтуу партиялаштар, 90 жылы назыр фильмде көргөндөй эртең эмне болуп кетет деп кылчактап карап, Компартия кайра күчүнө кирсе репрессия болобу деп турган убакта Атамекен партиясы түзүлүп, документтерибизде ГКЧП болуп аткан күнү Юстиция министрлигине тапшырганбыз. Ал кезде эреже боюнча 500 адамдын тизмесин алып барыш керек эле. Мен ошол 500 адамга бүгүн дагы мисалы рахмат айткым келет. Коркпостон өзүм камалып кетем, бала чакам камалып кетет дебестен туруп 500 адам ушул партиянын каттоосун каалайбыз деп кол коюп беришкен. Карапайым айылдагы мугалимдер, колхозчулар, интеллигенция адамдары, жаш балдар, жаш адамдар ошондо кол коюп беришкен. Бул 91 жыл августта болгон. Бирок көп узабай ГКЧП элден колдоо таппай, Кыргызстан өзүнүн көз каранды эместигин 31 августта жарыялады. Орта Азияда биз бир күн болсо дагы Өзбекстанда 1 сентябрь, Казакстанда 16 декабрь, тажиктерде 9 сентябрь, түркмөндөрдө октябрь айында. Бир күн болсо дагы ошондо биз мурун бул жерде Медеткан Шеримкулович олтурат, бир күн болсо дагы биз мурун жарыялайлык деп мурун жарыяладык. Бул Кыргызстан ошондо эле Кыргыз эли эрге эмендиликти эңсеген коңшу Орта Азиядагы мамлекеттерге караганда алдыга бара тургандыгын ошондо эле көргөзгөн. Анткени оюбуз алдыга кеткен, анткени эркиндикке болгон эркибиз бекем болгон, коркпогон көкжал мүнөзүбүз болгондугу ошондо эле далил болду. Бүгүн дагы биз Орта Азияда саясий планда, коомдук планда алдыда кетип аткан өлкөбүз. Муну бүткүл дүйнө таанып турат. Туура биздин газыбыз, нефтибиз аз, бирок биздин элибиздин эрки бар, алардын асыл бийик максаттары, ниеттери бар. Мына ошого жетүүгө биздин кайратыбыз жетет. Урматтуу партиялаштар, 11 жылы президенттик шайлоо болуп Алмаз Атамбаев шайлангандан кийин Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн экинчи этабы башталды деп биз айтып келебиз. Анткени көз каранды эместикти реалдуу жасашыбыз керек. Биз туңгуюктабыз, коммуникациялык. Жолдорубуз жабык. Бүткүл дүйнө менен 4 тарабыбыз ачык болуп байланыша албай келебиз. Энергетикалык планда дагы коңшулардан көз карандыбыз. Мына ушуну реалдуу көз каранды эместик болуш үчүн энергетика багытында чоң проектлерди аткарып, ГЭСтерди, ТЭСтерди куруп, өзүбүз көмүрдүн үстүндө отурганыбыз менен мынакей Ош быйылкы кышта тоңуп атат. Өзүбүздүн көмүрдүн үстүбүздө отурганы менен миллиарддаган тонна көмүрдүн үстүндө отурганыбыз менен элдер 1 тонна көмүрдү сата албастан баасы асманды тееп атат. Өзүбүз суунун башында туруп гидроэнергетика боюнча Орта Азияда эң биринчи орундарда турганыбыз менен тилекке каршы өзүбүзгө электр энергия жетпей атат. Мына 20 жылдан бери ушул маселелер чечилбей келип, акыркы 2-3 жылда жылуулук электростанцияларын, гидроэнергетикалык станцияларды куруп, өзүбүздүн Токтогулдан энергетика чыккан менен Ошко жеткире албайт экенбиз. Баткенге, Чүгө жеткире албайт экенбиз. Ошонун баары коңшу өлкөлөр аркылуу өтүп, алар ар дайым бизге ушул тоскоол болуп келген. Мына ошол маселелерди чечүү үчүн түндүк түштүктү бириктирген электр линиялар курулуп атат. Коммуникациялык маселелерди чечиш үчүн темир жол, шоссе жолдору мына Кыргызстанда курулуп атат. Ушунун баары биз ишенебиз, Кыргызстанды реалдуу көз каранды эместикке жеткирет. Урматтуу мекендештер, эч ким Атамекен партиясы Кыргызстандын эгемендүүлүгүн каалаган эркин мамлекеттикти үчүн күрөшкөндүгүбүздөн шек санай албайт. Аны биздин 23 жылдык тарыхыбыз көргөздү. Бирок Кыргызстан дүйнөдө изоляцияда жашабайбыз. Биз реалдуу дүйнөдө жашап, реалдуу коңшулар менен алыш бериш мамилелерди түзүшүбүз керек. Ошондуктан бүгүн бүтүндөй Евразия чөлкөмүндө интеграциялык, кайрадан жаңы тартипте, жаңы формада союзду куруу
жүрүп жатат. Алмаз Атамбаевдин демилгеси менен, өкмөттүн демилгеси менен Кыргызстан таможнялык союзга, Евразиялык экономикалык союзга киребиз деп жарыялады. Мына ошол чечимди биздин Атамекен социалисттик партиясы дагы колдоду. Биз жаңы союзга кирип атабыз. Бул эски союз эмес. Бул жаңы союзда Кыргызстандын өзүнүн орду болот. Биз өз алдынча көз каранды эмес мамлекет болобуз. Бүгүнкү тарыхый этапта бул союз Кыргызстандын түбөлүктүү кызыкчылыгына жооп берет. Биз мына ошон үчүн кирип жатабыз. Мен атайын бүгүн Ошто жыйын өтүп атканда ушул ойду айтайын деп чечтим. Эмне үчүн Ошто? Анткени Кыргызстанда 100 000 деген адамдар Россияда жана башка өлкөлөрдө тилекке каршы эмгек мигранты болуп иштеп келип жатат. Аларга ыңгайлуу шарт түзүш үчүн, алар өзүнүн Кыргызстанда калган үй бүлөсүн эмес, бүтүндөй Кыргызстанды багып, анын экономикасын көтөрүш үчүн аларга биз ошол жерде шарт түзүп, россияндар менен бирдей тең укук алып беришибиз керек. Аны мына ушул кирген союз ошондой укукту камсыз кылат. Ошондуктан биздин партия биринчи кезекте биздин 100 000 деген мигранттарыбыздын, алардын 100 000 деген бул жерде калган үй бүлө мүчөлөрүнүн кызыкчылыгын колдоп, бул союзду колдоду. Биздин бул идеябызды сиздер дагы бул чечимибизди, бул идеябызды урматтуу партиялаштар, сиздер дагы бүтүндөй ушул областтагыларга, жалпы эле кыргызстандыктарга түшүндүрүп айтасыңыздар деп ишенебиз. Анткени биздин энергетикалык дагы, коммуникациялык да көз каранды эместигибиз ишенимдүү союздаштар менен гана түзө алабыз. Жападан жалгыз бир бурчта туруп алып, бардык адамдар менен, бардык коңшу мамлекеттер менен биз бир пикирге мындай келе албагандыгыбызды мына бүгүн тарых көргөздү. Кыргызстан күчтүү мамлекет болуш керек. Ал күчтүү мамлекет болушун үчүн региондор күчтүү болуш керек. Мына ошондой регион, эң чоң регион бул Ош областы, бул түштүк. Ош кокусунан Кыргызстандын экинчи борбору деп аталган эмес. Бирок экинчи борбор деп сөз жүзүндө гана калып калбастан, аны реалдуу мазмун менен толтурушубуз керек. Мына ошон үчүн дагы биз партиябыздын эң чоң курултайын, эң чоң салтанаттуу жыйынын республикалык башка партиянын жетекчилеринин катышуусу менен бүгүн Ош шаарында белгилеп олтурабыз. Биз Ош шаарынын жалпы эле ушул региондун экономикалык, социалдык маселелерин чечүүгө бүгүнкү өкмөт, мындан кийинки келе турган өкмөттөр дагы биринчи ушул көңүл буруш керек. Биз жаштарга турак жай маселесин чечип беришибиз керек. Жумуш маселесин чечип беришибиз керек. Биз ушул үй бүлө чарбаларын, алардын энергетикалык маселелерин чечип, шаардын инфраструктурасын жакшы кылып, жолун, көпүрөсүн баарын куруп, заманбап Бишкектен кем калбаган экинчи борборду ушул жерде түзүшүбүз керек. Ал өзүнүн жашоого шарты менен гана эмес, илимий потенциалы менен, экономикалык потенциалы менен да Бишкек менен тең ата болгон шаарды түзүш керек деп эсептейбиз. Урматтуу партиялаштар, дагы бир жолу сиздерди бүгүнкү байрамыңыздар менен куттуктайм. Биз алдыга койгон максаттар бийик, ага жетиш үчүн бизде каалоо, эрк жана күч дагы бар. Кудай биздин жолубузду ачсын. Рахмат.